Өзгөн шаарына айланып өткөн айланма жолдун курулушу аяктап, бүгүн пайдаланууга берилди. Аталган жолдун жалпы узундугу 14 чакырым болуп, курулушу мындан 10 ай мурда башталган. Аталган жолдун ачуу аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров жана президенттин администрациясы катышты. Эл үчүн кызмат кылган жол болсун. Жол оңолгондун иши оңолот дегендей, айланма жолдун курулушу менен аймактын иши оңолуп, өлкөбүздүн өргө жылышына салым кошо берсин деп тилек кылалы. Урматтуу агайын туугандар, биз айланма жолун салуу менен өлкөбүздүн транспорттук инфратүзүмүн эле өнүктүрбөстөн элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган маанилүү ишти аяктадык десек болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын январь айында башталган бул долбоорду мынакей декабрь айынын башында ишке берип жатабыз. Аталган жолду куруунун башкы максаты Өзгөн шаарындагы жол тыгынын кыскартып, Бишкек-Ош жолунда каттаган жүргүнчүлөрдүн түйшүгүн жеңилдетүү болгон. Анткени бул аралыкты 14 чакырымга азайтып, 1,5 сааттай убакытты үнөмдөйт. Каттам 4 тилкелүү, башынан аягына чейин бир дагы кесилиш, жол чырактары жок. Жолдун башынан аягына чейин жарыктандырылган 50ден ашык инженер курулма бар. Анын ичинде эки дарыяда, Кара дарыясында 200 метрлик көпүрө курулду. Жазы дарыя аркылуу 197 метрлик көпүрө курулду. Андан тышкары баягы айылдардын байланыштуу турган жергиликтүү жолдордун шарттарын бузбоо максатында биринчи жолу Кыргызстанда жанагы темир бетон, гофрированный темир бетон өткмөктөр курулду. Жол акылуу. Мындан өткөн ар бир унаа кыска жол үчүн төлөм төлөшөт. Бирдиктүү баа шаарда айланып келүүгө кеткен чыгымдын суммасына жараша бекитилген. Айдоочулар төлөмдү жолдун эки башына орнотулган дал ушундай өткөрүү жайлардан төлөшөт. Унаалар үчүн мында 3 тариф каралган. Жеңил унаалар үчүн 200 сом, андан чоң унаалар үчүн 350 сом жана жүк ташуучулар үчүн 700 сом каралган. Төлөөнүн 4 системасы каралган. Анын бири банк картасы төлөнсө, экинчиси атайын каражат аркылуу QR менен төлөшөт. Анан номер машинанын мамлекеттик номеру барго, ошого привязка кылып, ал аркылуу төлөсө болот. Анан RFID метка деп коет. Жанагы эмеге лобовойго чаптап коет. Ошол аркылуу кошелек кылып колдонсо да болот. И башында көңгөнгө чейин наличный төлөсө да болот. 4 түрү бар да. Жолду курууда акыркы үлгүдөгү заманбап ыкмалар, техникалар колдонулган. Андыктан сапаты тыкыр көзөмөлдөн өтүп, узак жылдарга кызмат кылуусун шарттайт дейт куруучулар. Бүгүнкү күнгө жалпысынан бардык проектте каралган жумуштардын бардыгы аткарылды. Жолдун сапаты көзөмөлү өтө күчтүү болду. Сапаты жагынан аябай күчтүү курулду. Бул жерде теги бетондор, алынган бетон, алынган асфальт бетон, чыгарылган шагыл материалдардын бардыгы курулуш строительный лаборатория бар. Анын көзөмөлдөгөн консультанттар бар. Ошолордун туруктуу көзөмөлүндө тыкыр көзөмөл аркылуу жүргүзүлдү. Сапат жагынан аябай жакшы курулду. Анан эми бул транзитный жол болгон үчүн бул Кытайдан келген, Өзбекстандан чыккан ар кандай оор жүк машиналар өткөргөнгө ыңгайлуу. Ошолордун өтүшүн камсыз кылат, өзгөртүксүз. Айланма жолдун ачылуусу район тургундары менен жүргүнчүлөрдү кубандырды. Анткени алар саатта унаа тыгынында турбай, кыска жол менен каттап калышат. Алар каттамдын пайдаланууга берилүүсүн майрамдагыдай маанайда кабыл алышкан. Бул жолду биз көптөн күттүк. Айрыкча мына ушул Өзгөн эли. Себеби Өзгөн шаарынан түндүк түштүктү бириктирип турган бир жол өтөт болчу. Чындыгында Өзгөн шаарында бир кыйынчылыктар, пробка, заман тили менен айтканда ушундай акыбалдар пайда болуп аткан. Бул жол бүгүн Кудай кааласа ачылып атат. Элибизге, журтубузга кызмат кылып, мына ушул сапар жүрүүчүлөрдүн убактыларын үнөмдөгөнгө, шашкан адамдардын тез максатына жетип алганга кала берсе, биздин Өзгөн шаарынын ичиндеги жанагындай тыгындарды жоюуда бул жолубуз эң чоң алгылыктуу кызмат кылат деген чоң үмүттөбүз. Мурун Өзгөндө тыгылыш болуп, 1 саат жол тыгындары пайда болот эле. Бул тыгындар жок болду. Мына миң калла шүгүр, азыр аябай жакшы салынган жол. Чексиз ыраазыбыз ушу жолду салгандарга, биз ыраазычылыкты айтабыз. Чоң рахмат. Жолдон ары өтөбүз да, ушу жолдордон өткөнгө жеткиргенге Аллага ыраазычылык айтабыз да биз да. Ушу курган балдарга рахмат. Ушулардын дагы иштери, ийгиликтери болсун.
Ушу ажообуз, Ташиевтер аман болсун, бул иштерди баштатканына абдан эл ыраазы. Акы төлөнүүчү жолдор коңшу жана дүйнө мамлекеттеринде кеңири колдонулуп келет. Мында жүргүнчүлөр тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, альтернативдүү жолдорду жүрө алышат. Платный болсо да мына пробкабыз жок, пробкадан арылып атабыз. Аябай сонун эл баары сүйүнүп атат. Жолго карап боло берет да, эч онун эмеси жок. Өнүккөн мамлекеттерде бүт баарында эле ушундай платный жолдор бар. Чем пробкада кыйналып антимткенден көрөк платный жол менен канча аэропорт, башка жактарга барганга тыгын болуп, эл кыйналып атат. Аябай сонун болду. Биздин Өзгөн району боюнча жолду аябай жакшы бүтүптүр. Мына азыр ачылышы аземинде турабыз. Аябай кубанычтабыз. Себебинде өзүбүздүн кыргыздарда бар го, жол салсаң бул элдин немеси дегендей, элдердин транспорт жагынан, башка жагынан жеңилдетип атат деген ойдомун да. Эми карапайым эл үчүн кандай дейт, аны эл чечет да. Анан биз анча мынча эле өтөбүз да. Анан ошондо жолдун ремонтуна кетет деп ойлойм. Мен өзүм жеке кызыкчылыгымча жолдун ремонтторуна, башка иштерге кетет деген ойдо мен төлөгөнгө каршы эмесмин. Мамлекет башчысы айланма жолдун салынышы мамлекет менен бизнес чөйрөнүн бирдиктүү иш алып баруусунун мыкты үлгүсү экенин айтып, өлкө аймагындагы башка дагы кошумча жолдорду куруу маселесине токтолду. Өз сөзүндө мындай жолдорду атап, бардык каалоочу ишкерлерди инвестор болууга чакырды. Эң биринчи кезекте ички инвесторлорубузга артыкчылык беребиз. Керек болсо өзүбүздүн ишкерлерге конкурсу жок, түздөн түз эле берүүгө даярбыз. Дагы бир жолу кайталайм, келиңиздер, акчаларыңарды ушундай элге, мамлекетке пайда алып келе турган долбоорлорго жумшаңыздар. Акчаңыздар жетпей баратса, насыя алсаңыздар болот, мамлекет жардам беребиз. Мына мен билгенден ушул Өзгөн айланма жолун салууга жумшалган каражаттын бир бөлүгүн, тагыраак айтканда 10 миллион долларга жакын суммасын ушул жолду салган жарандарыбыз кредит катары алышыптыр да. Эске салсак, жол 15 декабрдан тарта каттам үчүн толук ачылат. Түнкүсүн жарыктары жандырылып, коопсуз жүрүүгө ыңгайлуу. Чырактар күндүз күн нурунан энергия алууга ылайыкташкан. Сыймык Марат уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Жума Сереп.